Сизди ким деп тааныштырсак болот? Мен блогер да дешет, журналист да дешет, жарандык активист дешет. Негизинен мен эми өзүм деле билбейм азыр ким экенин, чын блогерминби, бир четинен азыр журналист болчумун, эми акыркы маалда журналист болуп иштебей калдым. Блогермин азыркы маалда, анан жарандык активист. Үчөөнүн этегине кире экен. Ошол себептен жакыныраак болгон элдер өздөрү деле тандап эле айта берсин да, мен бирок кылган ишим жагат. Ошол себептен баягы кылган ишиме көбүрөөк маани берем да. Эрулан Көкүлов. Бул эпизоддо Эрулан Көкүлов менен тааныштырам. Ал ири дүкөндөрдөгү азык-түлүктүн сактоо шартын жана мөөнөтүн көзөмөлдөп келаткан мен билген жападан жалгыз кыргыз атуулу. Бул кадамга Эрулан жөн гана кайдыгер эмес жаран катары барган. Ал жасаган иш бирок оңой эмес. Ошол упаковкада дата изготовления, срок годности жокпу, аннотация? Иә. Анда мындай нерсени сатканга болбойт бекен? Эгер жок болсо. Айтып атпайм, сенин жумушуң, менин жумушум, туурабы? Сен тартыш керек, мен тарттырбаш керек. Сен письменный разрешение алсаң? Почему нет головного убора у вас? Хозяева не выдали. Сизди угуп аткан подкаст «Киши» деп аталат. Менин атым Элмурат Ашыралиев. Бул подкастта коомду жакшы жакка өзгөрткүсү келген жана ал үчүн өз салымын кошкон кишилер менен тааныштырам. Биринчи бөлүм. Эрулан Несахыр, же болбосо кыргызча айтканда шекер эмес долбоорун тартуу үчүн офис издеп жүргөн экен. Аны менен бир офистен экинчи офиске бараткан жеринен жолдон жолугуп, машинада сүйлөшүп бараттык. Азыркы маалда 3 айдан бери иштей элекпиз да биз. 3 айдан бери долбоор жабылып турат, анан мында себептер бар. Баягы Апрель телеканалын жаап койгондон кийин башка каналдарга деле чакырды менимче. Азыркыга чейин деле чакыргандар бар, анан билбейм, ушул бир Несахар долбоору баягы гражданский активист болуп башталып, анан кийин бир телепроектке айланды да. Эми ошол бир телепроекттен дагы ойлоп атам да, дагы бир чоңураак нерсе кылсамбы деп. Азыр ошол мал жагында иштеп атабыз. Азыр ошо офис издеп жүргөнүм да ошондон да. Шекер эмес деген аталыш эч кандай деле бөтөнчө маанини билдирбейт. Берүү даярдалып, телеканалга чыгар алдында болгону шашылыш түрдө тандалып калган аталыш экен. Несахар долбоору абдан кымбат долбоорлорго кирет да. Анткени эки оператор бар. Эки оператор болгондо, значит, эки камера бар. Эки камера жана юристтердин жардамы керек. Көп жерлерге акча корот үчүн керек. Мисалы биз ошо Кыргызстанга чыга алып атабыз, эми баягы Бишкекте эмес белек, башка областтарга да жүрүшү керек. Мун баары эле акча. Ошол себептен биз азыр Несахар долбооруна спонсор издеп жатабыз. Жок, азыр өзүбүз ачылабыз, андан кийинчерээк демөөрчү издейбиз да. Бирок демөөрчүнүн эле ар кайсы кишилерди эле демөөрчү кылып биз ала албайбыз. Өзүңөр түшүнүп атасыңар, Несахар долбоору бул эл үчүн иштеш керек. Ошол себептен демөөрчүнү да абдан кылдаттык менен издейбиз да. Негизи демөөрчү болгусу келген адамдар көп. Несахар долбооруна айда жок, ала албайбыз да. Кимдер демөөрчү болом десе, силер кабыл албайсыңар. Ошо тамак аш жагында иштеген кишилерди биз демөөрчү катары ала албайбыз. Ошондой эле туура эмес нерселерди саткан кишилерди биз демөөрчү катары ала албайбыз. Биз ушундай компаниябыз, биз демөөрчү, биздин талаптарга жооп бериш керек болуп калат да. Ошол себептен баягы демөөрчү да издеши оор болуп атат, буюрса табылат болуш керек. Иши кылып, ошонун баарын кошуп туруп, Несахар долбоорун иштетишибиз керек. Мен акча тапчу долбоор эмес, жанагы демөөрчү дагы акча тапчу долбоор эмес да. Бул жеке баягы жакшылык үчүн кылышыбыз керек да. Бул акча тапчу эмес, элге кызмат кылган долбоор болуп кала бериш үчүн Эрулан аракет кылып жүрүптүр. Офис тапкандан кийин ал өз ишмердигин андан ары да өнүктүрүүнү көздөөдө. Ошол Несахар долбоорунун алдынан дагы бир башка 2-3 долбоор ачылат. Ошол Несахар сыяктуу эле болот, бирок алар башка нерселерди текшерет да. Сулуулук салондорун кошобуз, жеке менчик медицина борборлорун кошобуз да. Анткени бунун да себеби бар. Абдан көп жерде элдерге жардам керек экен. Элдердин баары эле мушташып жүрө албайт да. Элдердин баары эле согушуп жүрө албайт. Элдер мындай мыйзамдын чегинде чечкилер келет көп суроолордучу. Ошондуктан мага абдан көп телефон чалуулар болот, ушундай медицинский центрларга телефон чалуулар болот, сулуулук салондорунан телефон чалуулар болот, ушул кардарларды алдап кеткен болушат да.
Билими боюнча ал экономист, бирок бала кезинде хирург болгусу келчү экен. Элдин кызыкчылыгы үчүн деп Эрулан активисттик кылып жүргөнүнө 5 жылдан ашкан. Көп жыл мурун өз башынан өткөргөн жагымсыз окуя анын камераны колго алып, активисттик кылып калуусуна түрткү болуптур. Анан бир күн эле ушу мен апама орой мамиле кылыптыр, ачки саткан дүкөндөн. Аны дагы мага апам айткан эмес, аны мага карындашым айтат да, орой мамиле кылып акчасын ыргытыптыр жерге. Эшикке чыгарып салыптыр бир немеден, дүкөндөнчү. Ошол жерден эле чыгып алып машинага отуруп алып абдан жинден ошол магазинге бардым. Магазинге барсам бир жаш кыз экен, бир 19-20дагы кыз экен. Мен апам мүнөзүн билем да, апам мүнөзү андай эмес да. Чындап келгенде аны айттым да, чоң кыз эми андай кылган болбойт го, сиздин деле апаңыз бар го, андай десем. Мен көп нерсеге үйрөтпөй эле койгачы деп эле жанакы оозго келген сөз менен эле сөгүп салды ошол жерденчи. Анан баягы жерден эмне барын билбей туруп калдым менчи. Аны ура албайсың туурабы? Урсаң мыйзамды бузган болосуң. Ушундай жана магазинди ушундай бир талкалап салгым келди, баягы жиним келгенденчи, бирок андай кыла албайсың. Бул да мыйзамга каршы да. Тиги кыз болсо эмне кылсаң ошол болот атат. Андан кийин бирок ошол эле маалда ошол кыз кылган нерсесине жооп бериш керек болот да. Меники оюнчачы. Калыстык баягы адилеттүүлүк болуш керек да, туурабы? Мен жөнөкөй эле нерсе айттым, сен менин апаман кечирим сурайсың дедим. Болду, башка эчтеке кереги жок мага. Десем жок дейт. Анан кийин жана магазиндин андайтын немесине чал дедим. Кожоюнуна чал десем, кожоюнуна чалды, бири алды телефонду. Ал дагы ошол эле сөздү айтты да. Ал айтты, мен ал жерде жок болгом, мен барып ошол нерсени разбирательством керек дейт да. Мен билип берем дейт да. Бул баягы эле ошол эле, бул көнүп калган да. Буга деле ушунча алышса керек мурунда элечи. Бул көнүп калган баягы орой мамиле кылганга. Макул дедим анда. Анда башкача кылабыз деп ойлонуп туруп, ошо журналист досума чалдым. Айттым, ушундай бир магазин бар экен, ошол магазинге келип тартып кет, ушундай орой мамиле кылышат экен. Десем, макул деди ал. Ушинтип башталганда бул анан кийин ошол дос балам келди, тартты. Ал дос балама деле жанагы кыз көп көңүл бурган жок. Мынтип отуруп алып, ылдый отуруп алып, басын катып отуруп алды. Анан кийин мен тиги дос балама айттым, дагы башка журналисттер чыкыр бул магазинди чоңгу интернетке чыгарабыз. Башка магазиндер дагы, башка дүкөндөр дагы түшүнсүн мындай мамиле кылса болбойт экен депчи. Макул деп калды тиги бала. Андан кийин экинчи журналист келди. Анан үчүнчү журналист келгенде жанагы кыз түшүндү да, ошол жерден ыйлайбыйды жанагы кыз. Мени сөгүп аткан кыз ошол жерден ыйлайбыйды. Макул, апаңызды алып келиңиз, мен кечирим сурап берем деп калды. Андан кийин ошол менен коштоштук да. Апама келип айттым, апа тиги кыз сизден кечирим сурайын деп атат, андай десе, кереги жок деп койду. Эмне кереги бар андайдын деп барган жокпуз ошойдон. Бирок ошондо эле ошол оюмда калып калган да менчи. Эрулан кардарларга болгон мындай жоопкерчиликсиз мамиле жеке эле менин апам башынан өткөргөн маселе эмес. Бул бүт Кыргызстанда буга чейин да болуп келген жана азырга чейин уланып келаткан көйгөй дейт. Ага күнүнө 50-60 киши кайрылат. Көпчүлүк учурда кайрылгандарга барып жардам берет экен. Бирок кээде телефон аркылуу эле ишти бүтүргөнгө болоорун айтат. Көп жолу мен түртүп чыгарып койгон күндөр болду ошол дүкөндөн. Камераны колуман жулуп алып өчүрүп койгон малдар болгон телефонду. Кийинчерээк түшүндүм, жалгыз барбаш керек экен. Жанына бир журналист алып алыш керек экен да. Ошондо бир аз жеңилирээк болот экен. Биз кыргыздар көнүп турбуз да ушундай нерселерге. Күбөлүк деген нерсеге көнүп турбуз. Мындай жеке адам өзүнүн нерсесин, өзүнүн укугун коргоого абдан оор экен да. Ошол дүкөндөн түртүп чыгарып койгондон тышкары башка мындай коркутуу, үркүтүү, жашоого коркунуч жаралган эмеспи? Жок, андай боло элек. Андай боло элек, жана андай болбойт да деп ойлойм го дейм, анткени ар бир эле адам баягы. Ошол жерде камеранын көзүнчө неме болуп аткан мен, бирок ичинен түшүнөт болуш керек мен болуп аткан нерсемдичи. Бул элге керектүү эле нерсе экенин түшүнөт, ошол себептен андай болбойт деле болуш керек деп ойлойм. Башында долбоор жаңы башталып атканда коркутуулар көп болду. Элдин түшүнбөстүгү көп болду. Азыркы маалда көбүнчө элдер мени колдойт. Коркута турган киши болсо мен ойлойм ал өзүнө эле мындай жаман нерсе болуп атпаш керек деп, анткени колдоо абдан көп, анан колдоо ар кайсы тараптан көп да. Мисалы биздин неме бар, охранный агентство бар. Ошол баягы долбоор чыккандан кийин бир ай, 2 айдан кийин неме болгон. Охранный агентство элдерди бөлүп берет мага.
бекер бергенин эле пайдалана бергим келбейт. Ошол себептен мындай көйгөйлүү суроолор болгон маалда пайдаланам да аба неме менен. Сиз Киши подкастын угуп атасыз. Бул эпизоддо Эрулан Көкүлөв туурасында сөз болууда. Экинчи бөлүм. Шекер эмес долбоору өз алдынча башталып, кийин теле долбоорго айланып, анан эми кайра ишин өз алдынча улантуу алдында турат. Бир убактарда Эрулан аны башка журналисттерге өткөрүп берүүгө аракет кылган экен. Өзүмдү журналист кесип катары алайын деген эмесмин да. Бул баягы элдерге жардам берген долбоор болчу. Анан ошон долбоор башталгандан кийин башка өзүм журналист досторума да айтып калдым. Абдан YouTube'да просмотрлар абдан көп болуп кетти да. 300 000, 400 000 просмотр болуп кетти бир айдын ичинде элечи. Мен башка журналист досторума айтып калдым, мына могу проектти алгыла. Бул иштеген проект, баягы белгилүү болгулар келген журналист достор бар да. Эми журналист негизи эле көп эле журналист белгилүү болгусу келет да өзүчө. Ошондо айттым, могу долбоорду алгыла. Бул бош эле жаткан долбоор, иштей бергиле десем, эч ким албай койду да. Эч ким албай койду, карабай койду. Анан айла жоктон баягы өзүм кылышым керек болду. Биздин тамак ашыбыз абдан начар абалда дейт Эрулан. Анын оюнча, бул маселе ишкерлер элди ойлобой, жеке пайдасын эле көздөп, жоопкерчиликсиз мамиле кылып атканынан улам келип чыгууда. Эми көп кишилер ар нерсени айтып берет. Биз экономиканы оңдошубуз керек, биз тигин оңдошубуз керек, биз политиканы оңдошубуз керек, муну оңдошубуз керек деп берет. Эң биринчи биз оңдой турган нерсе бул тамак ашыбыз. Азыркы биздин сатылып жаткан тамак аштын деңгээли, ошол эле биз сатып аткан эт, жана башка майда чүйлөөлөр, ошонун баары абдан начар абалда да. Абдан бунун контролу жок. Жок контроль. Ни сахар долбоорунан башка контроль жок. Мораторий бар азыр. Азыр санэпидемнадзор келип бир жерлерди текшергенге акысы жок. Ал мораторийге чейин деле, чынын деле айтып кетейин, ал мораторийге чейин деле кыйратып текшерген эмес. Анткени жакшы болуп текшергенде ни сахар деген долбоор чыкмак эмес. Анын эмне кереги бар анда? Эгер баары жакшы болуп турса, менин эмне керегим бар? Ни сахар долбоору болбосо деле мага жакшы болмок да, чын мен. Башка жумуш менен деле алек болуп жүрө бермекмин. Бул баягы жеке ушу элге жардам берүү. Анан кийин эң башкысы мен ойлойм ушу элдин тамак ашы да. Эруландын айрым материалдарында санэпид көзөмөлдүн кызматкерлери менен кошо жүргөнүн көрүп калдым эле. Мындан улам аталган мекеменин кызматкерлери менен кандайча иштешип калганына кызыктым. Санэпидемнадзор, экотехинспекцияны алып келсек, мен мындайча айтканда аларга керегим жок да, чындап келгендечи. Анткени мен элдердин көзүн ачып атам да, булар эчтеке кылган эмес, булар иштеген эмес, булар жөнүндө жүрөт депчи. Ошол себептен алар мен мүмкүн жаман деле көрүш мүмкүн, чындап келгендечи. Иш кылып санэпидемнадзор менен мен абдан көп кырылыштым. Анткени кылган иштерин кылуулары келген жок. Бир күнү ошол заявление жазып неметип атсам, мага айтат, санэпидемнадзордун врачы айтат, сен бизди нештатный сотрудник кылып алдың го дейт. Кел эле заявление жаза бересиң дейт. Жооп берген сөз ушул. Сен бизди нештатный сотрудник кылып алдың го, сен кел эле заявление жаза бересиң, биз бара беребиз деп койду. Негизи жумуш ошол. Тегерек стол болгон, ал жерге санэпидемнадзор, экотехинспекция, башка ушул сыяктуу баягы органдардын чогулушу болгон. Ошол жерден эми сүйлөгөн сөздөрүн уксаңар, эми жөн эле ойттон эле сүйлөй берет да. Экотехинспекция айтат, 100% оюнчуктарды текшерип, 100% оюнчуктар зыяндуу эмес деп жооп берет экен да. Анан мен ошол жерден айттым да, байке дедим, ушул боюнча съемка кылганда дедим, сиз айтып аткан 100%-ын 10%-ын деле сертификат соответствия деген бар экен дедим. 10 кишини текшерсем, ошонун бирөөндө эле сертификат соответствия бар экен да. Мен айттым, сиз кантип сертификат соответствиясы жок нерселерди текшердиңизби десем, жок, сертификат соответствиясы бар нерсени текшердим дейт. Анда айттым мен, кантип сиз 100%-га жооп берет деп атасыз, эгер 90%-ы сертификат соответствиясы жок болот атса. Сиз анда ошол эле 10% алып туруп эле текшере бериптирсиз деди. Жок, биз баарын көңүлүм түшкөн да. Мен айттым, биз азыр ушул жерден чыгабыз.
ушул жерден чыгып туруп, любой ушул жерден сиз көрсөткөн магазинге кирип, дүкөнгө кирип туруп, ошол жерден мага оюнчуктун 100% оюнчуктун сертификаты бар экенин көрсөтүп бериңизчи. Көрсөтүп аласызбы десем, жооп бере албай каласыз да. Ким көрсөтө албайт? Анткени жок. Каяктан келгени белгисиз да мунун баарынчы. Эрулан командасы менен материал даярдоодо кадимки кардар сыяктуу эле жолдо баратып, өз иштери менен дүкөнгө же башка жайга киргенче эле берүүнү тартып калышат. Жарандардын кайрылуусу менен да тартылган учурлар болот экен, бирок андай видеолор көп эмес дейт. Ушундай түзүлүп калган, бизде бизнесмендер негедир ойлойт да, алардын бизнеси жок, биздин жумушубуз жүрүп калат депчи. Элдер да ошондой ойго келип калганда, биз ошону алмаштырышыбыз керек. Эл жок, бизнес жок. Эл бизнесмен жок, жасай берет. Печенье чыгарган компанияны алалы, мисалы, биз ошол печенье чыгарган компаниясы жок, жасай беребиз. А алар биз жок, компания жасай албайт. Анткени алардын нерсенен бир сатып алыш керек. Алар өздөрүнүн өздөрү печенье жасай бербейт да, туурабы? Ошону баягы элге таратышыбыз керек, жана бизнесмендердин өзүнө да таратышыбыз керек. Эгер саткыңар келсе, жасап саткыңар келсе, сапаттуу нерселер жасап саткыла. Мына мондай укугуңар бар, талап кылсаңар болот. Алар талап кылсаңар болбойт деп көрсөтүп бериш керек да элдергечи. Менин жумушум ошондо да. Анткени көп болот кээ бир кишилер туура эмес үчүн болуп эле мага чалып эле доолай беришет да. Бул мондай болуп атат, эмнеге андай кишилерге түшүндүрүп беришти бар да, сиз өзүңүз туура эмес кылып атпайсызбы депчи. 6-7 жылдын ичинде дайымда эстеп жүрө турган, сыймыктана турган кандай бир өзгөрүү болду? Сиздин жасаган ишиңиздин аркасынанчы? Өзгөрүүлөр көп. Мен өзүмөн абдан эле сыймыктанам. Негизи биз долбоор жаңы башталганда Beta Stories супермаркетине киргенбиз. Баягы талаптарга жооп бербеген бир ошол супермаркеттин ичиндеги немен азык-түлүктүн баарынан бир 70% талапка жооп берчү эмес. Бул талапка жооп бербейт деген эмне? Бул чыгарылган күнү жок, мөөнөтү жок. Жана аннотация деген нерсени эч ким караш эмес. Аннотация деген нерсени эч ким билчү да эмес. Азыр бул менин жумушум, ар бир магазинге кирип туруп корейский рамен деп коебу. Ошону карасаңыз, ошондо аннотация жазылган кыргыз жана орус тилинде да. Аннотация деген бул ошол азык-түлүктүн эмнеден жасалганын кыргыз жана орус тилинде которулган да. Негизи бизге товар көп эле жерден келет, бирок ошол товар чындап эле ошол шаардан келеби же келбейби, ага эч ким гарантия бере албайт. Анткени ошол көзөмөлдөө органдары иштебейт да. Айла жоктон ошол көзөмөлдөө органдар катары биз чыгып атабыз да, азыр Нисахар долбооручу. Сыймыктанарыңызды айттыңыз, өкүнгөн нерсе барбы бул жумуштун аркасында? Жакшы суроо экен. Өкүнгөн нерсе бар го дейм. Өкүнгөн нерсе. Муну бир аз эртерээк башташ керек болчу да. Бир 10 жыл эле эртерээк башташ керек болчу. Жана мен эмес, башкалар деле баштай берсе болчу да, чын. Өкүнгөнүм ошол да, биз ушул тамак аш сферасын ушунга чейин ушундай төмөн түшүрүп салганыбызга абдан өкүнөм да. Элементарный нерсе менен түшүндүрүп берем, азыр 5 колумдай айтып берем да. Дүкөнгө кирип карасаңыз, шоколадный печенье менен жөнөкөй печеньенин баасы почти бирдей. Шоколад деген бул дүйнө жүзү боюнча десерт болуп эсептелинет. Бул абдан кымбат нерсе да. Ошондо печеньянын даамы немен жөнөкөй печенье менен шоколадный печеньянын айырмасы өлдү дегенде 2 эсе болуш керек да, бери жагы элечи. Ушул баанын немеси менен көп нерсени билип койсо болот. Азыр бүт эле баары эле менден сураганда шаурма жесек болобу, болбойбу деп сурашат да. Шаурма 2005-2006 жылдар 100 сом болчу эле. Эттин баасы 200-220 сом болчу. Азыр эттин баасы 360-380 сом, шаурманын баасы болсо 120 сом. 20 сомго эле көтөрүлдү ошондон бери. Эмнеге эттин баасы өсөт, шаурманын көлөмү өсөт дагы 20 эле сом ортого кошулуп коет да. Эмнеге ушундай? Муну мен карабашым керек. Нисахар карабаш керек. Муну өкмөттүн деңгээлинде караш керек болуп атат. Бирок баягы элдер өздөрү көңүл бурбаганына байланыштуу өкмөт дагы көңүл бурбайт. Өкмөт деген ким? Өкмөт деген ошол эл да.
кээ бирлери үчүн даже прикол болуп калып атат да, там не сахарды чакырып коюш керек эле депчи. Бул ишибиз менен кайсы бир бизнес жабылып, бир кишиге зыяныбыз тийиши мүмкүн. Бирок 100 миңдеген адамдарга пайдабыз тийип атат дейт ал. Телевизорго чыккан кишилер эмнегедир акылыш акча тапкан киши болуп эсептелинет экен. Жок, бул деген акча көп деле түшпөйт. Андан кийин азыр ошол убакыт бар да, менде баягы ушундай жардам катары кылганга убактым бар да, иштегенгечи. Ошол пока убактым бар маалында иштеп турам. Анан убактым жок маалда эми баягы баардык эле адамбыз да. Башка нерсе которулам го деп ойлойм. Бирок Нисахар долбоор иштебейт. Нисахар долбоор бул баягы элдерге жардам берген долбоор болгон үчүн бул долбоор иштеш керек да. Өткөр периодда. Мен Нисахар долбоорун ушундай немеге чыгаргым келет. Бүт жардам керек адамга, бүт баарына жардам бергенге Нисахар долбоор аракет кылат да. Бүт жерден укук коргоо жагынан, ден соолугу жагынан, ошол эле медицина жактан көп интернет баракчалардан көрүп каласыз, тиги рак болуп акча чогултуп атат, мындай тигиндей деген жерлерге да жардам бергенге аракет кылабыз. Жана ошол тамак астооңдо албетте бул биринчи орунда турат да. А негизи ушул бир чоң мындай бир продакшн студияга айланып атабыз. Буюрса бүт жагынан жардам бергенге аракет кылабыз. Сиз Киши подкастын уктуңуз. Бул чыгарылышта Эрулан Көкүлөв менен тааныштырдым. Ушуну менен бул аптанын эпизоду аягына чыкты. Аны мен Элмурат Ашыралиев даярдадым. Бул подкаст жөнүндө досторуңузга жана тааныштарыңызга айтып бериңиз. Apple, Google жана башка подкаст платформаларында Киши деп издеп жазылып коюңуз. Кийинки бейшембиде жаңы эпизод өзү түзмөгүңүзгө келип турат. Эпизоддо көңүлүңүздү урган нерсе болсо же кандайдыр бир ой пикир айткыңыз келсе, 0552 012 789 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу байланышыңыз. Бул Киши подкасты Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Айтылган ой пикирлер фонддун көз карашын билдирбейт. Киши подкастын укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки эпизоддо амандашканча.